Урматтуу кыргызстандыктар, биз эми кечээ баягы финансы кызмат көрсөтүүлөр керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо маселелери анда мындай деген мыйзамдын долбоорун талкуулоо боюнча парламентте угуу өттү 13 декабрь 24-жылы. Ошо парламенттик угуу боюнча бизге мындай билдирип коюуну туура көрдүк. Бул эми жалпы баягы прямой эмеден трансляция болду телевизордон. Анан айрыкча биздин сүйлөгөн сөздөргө почти 40 миңден ашып кетти окшойт просмотр, баягы TikTok, Instagram, Facebook башкалары кошпогондо 40 миңден ашып кетти, бир 600ге жакын комментарийлер жазылыптыр. Эми бардыгы эле жакшы, аябайчы. Мындай эметтиңер башка дегенчи. Анан ошол жерде ошо элдин пикири бизге айтып атат, силер баштадыңар, аягына чейин айтып бергиле депчи. Себеби биз ошол парламент угууда кайрылуу даярдап барганбыз 23 баракта 9 вопрос эле мыйзамдардын эмне үчүн иштебейт депчи. Мыйзамдар эмне үчүн иштебейт? Эми мыйзамдардын иштебегенде Конституция боюнча баягы 76-бирене, 80-бирене бул парламент мыйзам чыгаруу бийлигинин жана өз ыйгарым укуктарынын чегинде контролдук функцияны жүзөгө ашыруучу жогорку өкүлчүлүк орган болуп атпайбы? Анан экинчи, булар мыйзамдар кабыл алып, мыйзамдарга расмий чечмелерди берет, башка. Анан эң кызыгы бул Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин регламенти боюнча биринчи беренесинин 3-бөлүмү жазылып турат да. Бул мындай эмеде билип койгула. Мамлекеттик улуттук кызыкчылыктар, өлкөнүн жашап кетүү, коопсуз жана өнүү муктаждыктары, ошондой эле мамлекеттин улуттук кымбаттуулугун арттырууга жана жарандардын көпчүлүгүнүн турмуш жыргалчылыгын арттырууга кызмат кылуучу деп атат да. Бул эми ушу Жогорку Кеңештин функцияларынын бири экен да. Анан 4-чү берене ошол регламенттин, баягы Жогорку Кеңештин иштеринин принциптери. Бул эми өзүнүн ыйгарым укуктарын элдин кызыкчылыктарын аткаруу, толук элдин кызыкчылыктарында. Анан элдин жана өз шайлоочулардын алдындагы жоопкерчилик. Анан эң эмеси баягы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттарынын статусу жөнүндө мыйзамдын 16-чы берене. Жогорку Кеңештин депутаттарынын мыйзамдуулукту бузууну четтетүүнү талап кылуу укугу. Бул эми органдардын бир эле ушуларга укук бериптир. Кандай мыйзамсыз болсо, булар четтетүүнү талап кылууга укугу бар экен да. Биз ушулардын артында биз эмне үчүн мыйзам иштебейт деп туруп 9 пунктта кайрылуу жазып берди 23 барак. Бардыгы 35-40 адам кол коюпчу. Бизге ушул мыйзамдардын негизинде төмөнкү фактыларга баа жана аткарылбаган мыйзам нормалары расмий чечмелер, баягы фактыларга баа бергиле, анан аткарылган мыйзам нормаларына расмий чечмелер бергиле депчи. Эмне үчүн аткарбадыңар деп. Эми уктуңар, ал жерде мындай толук айта албай калдык. Бизге аябай кысым болуп атты, башка кылды. Эми үлгүрүүчүсү болушунча айттык да, бирок көп нерсе айтылбай калды. Эми мына азыр баягы комментарий жазганда айтышып атат, баягы силер аягына чейин айтып бергиле ошону депчи. Анан эми биз мындай сүйлөшүп туруп чечтик, ошону аягына чейин ар бир теманы коюп туруп, прямо эфир кылабызбы, мындай 3-4 күндө чечебиз, бардыгын жеткиргенге аракет кылабыз силерге. Ошо прямо эфир эле жакшы болот го, суроолор менен чыкса, ошо ар бир суроого теңири жооп бергенгечи. Действительно, bizde мыйзам иштеген жок да. Мына бир ошондо айттык баягы, бир эле анау мамлекеттин бюджетинин түзүлүшү боюнча бизде мамлекеттин бюджети бир жолу да ушу мезгилге чейин мыйзам боюнча түзүлгөн жок. Эми кайсы мыйзамдар негизинде түзүлөт? Бул бюджет кодексинин, жарандык кодексинин, эмгек кодексинин, ушул көп конституциянын негизинде түзүлө турган эмеде бюджет да. Эмне үчүн жооп бербейт да? Значит, биз аерде айтып бердик. Мисалы үчүн эмгек кодексинде 156-чы мыйзам бар. Жанагы эмгек акыны индекстөө боюнча канча баягы индексация баягы инфляция болсо, ошол деңгээлде камсыздоо жүрүш керек деп. Ушул нерселер бюджетте отуруш керек эле да. Анан бюджет толук болуш керек. Биз ошол жерде айтып атабыз, бюджет толук болгон жок депчи. Анан эми ар кыл манипуляция менен мына жанагы Акылбек Жапаров деген мына кетти бүгүн. Ар кыл манипуляция менен да. Эптеп эле баягы 100 миллиард, 120 миллиард дефицит чыкса, аны профицит 20 миллиард, 30 миллиард деп ушунчалык
мыйзамды ушунчалык ойноду, мен таң калам да, эч кандай жоопкерчилиги жок да мынча. Мыйзамда бюджет кодексинин талаптары бар. Баягы 6-чы принцип бюджетный права. А жерде полнота деп атат. Анан бюджетный самостоятельность деп атат. А бул мамлекеттин бюджети ошо мамлекеттин ичиндеги өзүнүн гана доходу менен куралат. Расходу дагы, чыгашасы дагы. Анан эми булар эл түшүнбөйт экен, манипуляция кылып цифрларды айта берсе, эл башы айланып калып атат да. Мен ошол үчүн жана Грузиянын бюджетин айтып атам да. Алар 25-жылы бюджетин кабыл алды. Киреше чыгаш аларда разница баягы профицит, дефицит өтө аз да, 1-2%ге жетпейт. 10 миллиард 100 миллион менен алып атат да. А эми Грузиянын калкы 3,6 миллион. Жеринин территория 69 миң чарчы километр да, бизде 200 миң километр, а ел калк почти 7 миллион 200 да, кажется, экесе да. Эми салыштырма ошон үчүн айтат, эгер Грузиянын эле деңгээлинде болсок, биздин бюджет 21 миллиард болмок да, 21 миллиардка жакын долларгачы. А ошондо эме кылгыла, ошондо 85тен эсептесеңер 1 триллион 700 миң болот да. Бул мамлекеттин бюджети. А бул айтып атат консолидированный. Консолидированный деген бюджет бизде жок конституцияда. Конституцияда 18-чи берени бар. 18-чи бере бир мыйзамды окуп болчу айнайндар. А жерде жазылып турат, мамлекеттин бюджети республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттен турат деп, же болбосо мамлекеттин чыгашасын, кирешесин аныктайт деп. Анан жанагы бюджетный кодексте дефицит 27-чи берени бар. 20-чи берени окула, 1-чи пунктунда деп жазылат. Ошол айырма дефицит болбосо эсептелет. Булар активдүү чыгара салып, башка бул методдор каяктан табылган, абсолютно мыйзамсыз булчу. Ошонун негизинде жанагыдай 100 миллиард андан ашык баягы дефицит чыккан болсо, булар 20-30 деп калган цифраны профицит деп атпайбы. А профицит деген бул баягы бюджет бүт расходду жаап, анан эми бу жерде эмне кызык, бул профицит дефицит чыгыш эмес. Бу жерде ушу мамлекеттик баягы элге, коомго түзүлгөн шарт. Бул биринчи образование, экинчи саламаттык сактоо, бул сами необходимый да, баягы маданият деген сыяктуу. Эми ошо грузиндер ошол 11 миллиард 100 миллион баягы бюджеттин ичинде образование 1 миллион 100 коюптур да. Эми ошол 3 миллион 600 миң калп болуп атпайбы? Ошол экесе болсо 2 миллиард 200 миллион болмок экен да биздики да. 2 миллиард болсо 85-тен жалпы айтканда 160 миллион. А бүгүн бизде 43 ушундай миллиард каралып атат сом менен. Бул образование эң төмөнкү финансирование да. Анан эми жөн эле ал болду, бул болду деп эми баягы карыздын башканын эсебинен мамлекет көтөрүп, бул эми карыз азыркы учурда мына 60-70 миллиард өлчөмүндө болуп атат. Карыздын проценти менен баягы негизги суммасы келгени. Onu kaytarış керек. Ертең 100 миллиардқа чыгат. Анан бюджетибиз өзү ушундай болсо, ана 100 миллиард сал үчүн 150 миллиардын арызга кетирсек, бул элдин көргөнү эмне болот? Ошон үчүн бул тууралыкка келиш керек. Анан бул популизмди коюш керек. Эмне жакшы нерсе кылсак, аны бизден эч ким талашпайт. Биз ошон үчүн ушу болуп аткан нерселерди, болбой турган нерселерди гана эме кылышыбыз керек. Эми бюджетти көп баягы түшүнүктөрдү булар өзгөртүшүп берди да. Көп түшүнүктөрдү. Туура эмес нерселерди мыйзамга норма кылып, биз булардын баардыгын жазып бергенбиз. Эми болмаса керек. Анан экинчи айрыкча мына банк системасын биз эң айрыкча банк мыйзамдарын аябай айттык. Банк мыйзамдары эми чынын айтканда бизде жөн эле элди тономой кетип атат да. Мен дагы ошо грузиндерден бизге салыштырган ыңгайлуу ошол экен. Грузиндердин банк системасын айтып атам да, алар 22 миллиардка чейин кредит берип атат. 22 миллиардка чейин. Анан 22 миллиард долларга чейин да. А биздики долларга алганда ана кредитный союз бардыгы 3 миллиардка жетпейт. 3 миллиардка жетпесе, булардын прибыли ошо 1 миллиардка жакын прибыль алышып атат. Булар кече өлүп тиричилип атпайбы? Биз банктар жоюлуп башка деп мынтип эми элди башына айландырып эмне кереги бар? Наоборот, түшүнбөгөн элге түшүндүрүп, бизге максат ушу элге, коомго кызмат кылыш керек болуш керек. Алардын үстүнөн байыш эмес, башка кылыш эмес. А ошол грузиндер ошол 22 миллиард
доллар кредит берип туруп, ошолордун алган пайдасы 1 миллиард эле доллар болуп атат. 22 миллиардтан 1 миллиард Гречия таап атышат. Жок, таза пайдасын айтып атам. Гречия деп атпайбы? Гречия башка, таза пайда башка. Таза, Анан кийин эми кечеги мыйзамдарга мен таң калганым, мына 5-чи беренеге булар мындай деп жазып атат. Мен бул биздин депутаттар эми баягы вообще эч нерсени түшүнүгү жок окшойт да. Буларга только сода, любой предметти сода кылат окшойт да, баягы өздөрүнө бир нерсе эме кылыпча. Бу жерде 5-чи беренеде мына 6-чы статьяга коюп атат да. Мына коммерциялык банктар тарабынан берилүүчү насыялар боюнча чектөө жолу берүүчү пайыздын өлчөмү 3% пункт кошуп эсептелсин деп, баягы 15 кылып атат. Ал эми банк эмес финанс кредит эмелерге ошо 15-тин ордуна 7%. Эми муну эмне деп, бул эми маскарачылык да. Мен ушу депутаттарды кантип ушуга булардын бир адамгерчилик, эч кандай позиция, эч нерсе жок экен да булардачы. Эми не жерде абасына, справка обоснования, маалымат негиздемесинде жазганын окусам, жөнгө салуу зарылчылыгы дейт. Иликтөө көрсөткөндөй жол берилген пайыздык ставкалардын деңгээлini коммерциялык банктар үчүн 21, жана финанс жылына же айына уже? Жылына годовой процент только годовой болот. 21ге жанагы кредит насыя мекемелери боюнча 24 дейт. Ошондо эгер коммерциялык банктар үчүн 21, финансовый кредит берүүчү мекемелер боюнча 24 болса, калктын карыздык түйшүгүн бул кыйла азайтат экен. Түшүнүп атасыңарбы? Бул чаралар калктын кредит жөндөмдүүлүгүн жакшыртууга, жана алардын төлөө жөндөмдүүлүгүн жогорултууга жардам берет. Эми ойлоп көргүлө да. Мына фактически биз айтып атабыз. Фактически коммерциялык банктардын акыркы мезгилде 16, 17, 18, 21ге чыгып эле. Булар биз азайтабыз, 15 сокпосун түшсүн десе, булар кайра көбөйтүп атат, Анан эми мынау финанс жанагы эмелер 24. Ушу булар 24, коммерциялык 21 болсо, калктын түштүгү азаят экен. Бул эмне деген жомок да? Ушу сөздүн мааниси ушу депутаттар түшүнбөйбү. Эми кайсы депутаттар кол коюп атат? Мына Маджитова, Маматалиев, Нарматова, Талиева, Абдалиев, Сыдыков, Абдибаева, Айжигетов, Исатбек кызы, Алтынбеков, Алиев, Алимова, Кадырбеков дейт. Мен ушуларга таң калам дейт. Бир адамгерчиликте болуш керек. Эми азыр бары эле баягы мусулманбыз, бул кыянатчылыктын да өйү бар да. Бизге же ушу бүгүнкү эле ушу курсалык тойсо ошо болду. Ушу курсак тойгонго ушунчалык баягы колдустарга барганга биз эмне мажбурлап атат, мен түшүнбөйм да. Ануарга биз могу эксперттер менен ушу депутат Мажитованын кабинетинде отурганда Мажитованын көрсөткөн проценттери башкача эмес беле? Бул жерде көбөйүп калыптыр го. Бул эми мен да таң калып атам. Булар бизди алдап коюптур да. Биз эми баягы мындай алдана берсе боло турган бир эмелер экенбиз да. Биз ошол комиссиянын, рабочий комиссиянын ичинде бүт бардыгын берип аттык. Баягы банктар менен талкуулап аттык. А жерде суроолор болуп атты. Банктар тымп уюмчукпай отурду. Биз бардыгын далилдеп аттык. Бул сүткорлук бул депчи. Биз сүткорлукту жоёбуз деп, сүткорлук киргизип атасыңар депчи. Бул обсуждение не падал. Анан кийин жана айттык. Баягы депутаттардын статусу боюнча кече эмеде видеодо да жүрөт. Мурунку банктар менен сүйлөшкөндө бар да. Мен ошондо канча айтып атам. Банктардын ичинде действительно бир профессионал банкир жок экен да азыр. Азыр жөн эле банкир болуп алыптыр да баягы мошенниктердин бардыгы элечи. Анан эми касы бизде бул 7,5 миллион калк, по-моему, эч кимге керек эмес окшойт да. Ушунча илгери мындай даже прессага чыккан болсо ошону разбор кылышчу эле. Туура эмес, мыйзам болуп калды. Азыр мына самсалап жүрөбүз. Абдумалик. Кана жыйынтык. Абдумалик, эми ушул мыйзамды мына элдер колдоп атат, ушундай болду деп туруп президент калп барып берсе, президентте деле бул адаштыруу жолуна жүргөн болот экен да.
депутаттар ушунча көтөрүлүп, ушунча кол коюп атса, Ошо эми ошон үчүн президент дагы булардын эмесин эми анда деле эксперт мүмкүнчүлүгү көп го, маалымат ар тараптан алгангачы. Эгер кааласа бардыгына точка Айрылып коет. текшерсин, Конечно, текшерсин. Сизге суроом бар да. Акылбек Эсенбековичтин эмнесини сиз ката деп атасыз дейт. Ошол жерге эмнесинен Мен башынан бери айтып атабыз, мамлекеттин бюджет түзүлүшүн мына көрүп атасыңар да. Анан азыркы мындай учурларда жанакы салык, мындай башка нерселерди элдин жүгүн жеңилдеткен нерсе, оорлоткон нерселерди кабыл алганга мүмкүн эмес, өзү конституциялык норма бар да ушундай. Анан мен Акылбектин бир да мындай нормальный ишин көргөн жокмун да, мурун деле, азыр делечи. Анан буну эмнеге макташат билбейм. Эми кече көрдүм, кандай торжество башка кылып эме кылышып атат да. Эми коррупционерлер ошондой узатат да. Анан соцсеттен башкадан көрүп атабыз. Бир дагы положительный нерсе жазылган жок да. Акылбектин адресине окуп атасың өзүң дагы. Анан ошону эми элдин үстүнөн күлүшкөндөй болду да. Биз вот баягы элде как будто проблема жок. Ел өзү менен өзү, булар өзүнчө экен да. Өзүнүн баягы бирдигин, значит, жемкорлуктун дагы эле күчүн экенин көрсөтүп атат да. Мен дагы өзүмдүн кыскача оюмду айтып коеюн. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу канча жолу кан какшап айтсак дагы, мынтип 9-этаждан элдер өзүн өзү жанын кыйда деп жаткан мезгилде ушунчалык элди бир тоготпостон ушундай бир айга ааламга учургандай узатуунун өзү бул кыргыз элини, кыргызстандыктарды Мазактаган. шылдыңдоо менен дегендей кабыл алдым. Эмне ийгиликтерге, эмне ушундай эбегейсиз чоң ийгиликтерге жетишти дейт. Эгерде чоң ийгиликтерге эбегейсиз жеткен болсок, эмне үчүн менин жанымда элдер какшап ыйлап жүрөт? Эгерде Акылбек Эсенбекович элине социалдык көйгөйлөрдү жана ошондой эле укук коргоо органдары бар Акылбек Эсенбековичтин колунда турду эле. Мен башка коррупционер, башкасын билбейм. Биз өзүнүн колунан келип турган укук коргоо органдарын бир тизгиндей албады. Бир маселени чечип, элдин көйгөйүн чечкен жок. Ошондуктан аябай салтанаттуу түрдө узатууга негиз жок деп ойлойм. Урматтуу кыргызстандыктар, бул биз уйларчалыкта болбой калдык. Бир уйдун негизи не доо кетсе, миң үй зыркырайт, биз бул жакта зыркырап, ыйлап, элдин турмушу, жашоо турмушу, боомуждар көбөйүп, жалгыз үйдөн ажырап көчөдө калгандар толтура болуп турган мезгилде, коррупцияга бүгүн мына президентибиз дагы, урматтуу биздин УКМКнын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаев дагы айтып атат, коррупцияга байланышы бар үчүн кетип жатат да деп. Эгерде ошондой коррупцияга бар болсо, эмне ушунчалык салтанаттуу узатуунун кимге кажети бар эле? Ошондуктан бүгүн биздин дагы тагдыр чече турган эми мезгил келди. Мен кайрылар элем кыргызстандыктарга. Эми жаңылбайлычы премьер-министрди тандоодо. Бизге бир экономиканы түшүнгөн, бюджетти түшүнгөн эң бир мыкты специалисттер бар. Ак үйдө чоңдордун куйруктарынан башка дагы элдин арасында жүрөт. Мына ушул аксакалдай адамдарды алып барып алып 2 жыл мамлекетибизди оңдоп алсак болбойбу? Мен таңуулабай эле мен талап кыламын. Ушундай биздин Кыргызстан мамлекетини 2 айда гүлдөгөн өлкөгө айландырам деген мыкты адистерди пайдаланып алалы. Бул мамлекет бир эле 2-3 кишиники эмес, бул 7 миллион Кыргызстан мамлекетинин калкынын мамлекети. Ошондуктан эл менен эсептешиңиздер. Өзүңүздөр кадрларды чечип алып, өзүңүздөр бардык нерсени өзүң билемдик менен жеткирип алып, бүгүнкү күндө эл азабын эл тартат экен. Ошондуктан бүгүнкү Кабминди шайлоодо жаңылбаңыздар, урматтуу президент жана УКМКнын жетекчилиги. Бул жерде мындай болуш керек да. Мени үмүттөнгөнгө рахмат. Мен ал нерселерге туура келбейм. Бирок мен любой убакта консультация башка биз жана концепцияндагы биз түзүп бергенбиз жана эмеге Ташиев камчыга. Бирок ишке ашпай калды да. Бизде мындай мамлекет башкарууда бир мындай эл аралык башка рейтинг ушуларды эске алышыбыз керек да. Биз азыр акыл менен башкарбасак бул мамлекет башкаруу мүмкүн эмес. Азыр мына азыр ааламдаштыруу мезгили.
Бизде мына башкаруунун Кыргызстанда 6 индекси боюнча рейтинг жүргүзгөн эме бар, Governance Matters депчи, бул бүткүл дүйнөлүк банктын эмеси, рейтингде биз 21ден, то есть эгер 5 балл менен алганда 100 ордуна 20 болуп атты орточо. Именно баягы өкмөттүн башкаруунун натыйжалуулугу депчи. 6 показатель жок, мыйзам сапаттанда мындайчы. Биз ушунда эгер 96-жылдан бери жүрөт болчу. 96-жылдан бери алсак, биз 5 балл менен алганда мына 24, 27, 33, 26 ошун 23-26 30-дан ашкан жокпуз да. Бул деген баягы мектептерде баа коет го, 5 депчи. 1-2 балл менен класстан класска көтөрбөйт да. Класстан көчүш үчүн 3 балл алыш керек, 3 балл. Биз 2ге жете элекпиз. Анан ушундай позициялар менен талдоо, анализ кылып, анан бүт нерселерди оңдобосок болбойт. Бул мамлекет эми 7,5 миллион калктыкы, бул жетер. Биз кандай болгондо дагы 7,5 миллион калктын жыргалчылыгын ойлошубуз керек. Биз айтып атабыз, жанагы мыйзамдар иштеген болсо бизде мына жанагы пенсия пособие 40 миң, 70 миң болуш керек бизде, зарплата 150 миңден ашыш керек. Ошол нерсеге Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошого ориентир кылып, айнанайындар, жакшылыкка ориентир кылып жашайлык эми. Жөн эле жаман болуп эле бири-бирибизди чукулап эле жүрө бербейт. Ошол сиздин жазып берген концепцияңызда, демек дагы бир жет баса белгилеп айтыңыз. Айлыктар 150 миң. Айлык 150 миңден жана индексацияны жүргүзгөн болсочу, жанагы пособие анда мындай деп атпайбы балдар, 40 миңден ашык болуш керек. Бул минимальный айтып атам. Пенсия 70 миңден. Ошого жеткенге бизде полный мүмкүнчүлүк бар. Бар да. Биз концепцияны жазганбыз, ошону 2 айдан баштап 1 жылда бүт система алмашат, анан ошого чыгабыз, жетебиз депчи. Ошондой болуш керек эле. Ошон үчүн ушактын деңгээлинен чыгайык дагы, мындай билим менен, илим менен, бир деңгээл менен бир нерселерди далилдеп айтып үйрөнөйлүк. Ана жөнүндө жалган жазып алуу, телевизордон кыйкырып эле бүт эле элдин да ориентациясын алмаштырып койдук да. Байкуштар каякта эме кылышын билбейт да. Кимди тандоосун билбейт. Билгин болбойт. Эми образование көрдүңөр, системаны өлтүрдүк. Бизде азыр мына 29-30 миң ар бир окуучуга финансирование. Бул эми Кыргызстандын эмес, Африканын мамлекеттеринин деңгээлине жетип калды. Кантип ошо 30 миң менен образование оңдойбуз да? Ошо бүгүн бизде ошону жанагы 30 миң эмес, 60 миң, 100 миңге чыгарганга мамлекетте мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн иштеш керек да. Ал үчүн изилдеш керек. Анан бир мындай, анан азыр эле баягы койсо, ошо замдарын, олду иштегендерди алып келди, ошолорду кол менен жасалып келген. Бүгүн ону коюп койсо эртең эмне өзгөрөт, Ошон үчүн баягы мына кечеги күндү келечек кылып көрсөтпөш керек да. Ал кечеги күн, ал кечеги натыйжасыз адамдар. Ошо натыйжасын бүгүн коюп койсоң натыйжа бермек да. Ошентип биз мына 33 жыл өткөрдүк. Ошон үчүн натыйжалуу адамдарды алып келиш керек. Жаңы адамдарды алып келиш керек. Жоопкерчилиги бар, патриот адамдарды алып келиш керек. Мына ызылдап жүргөн элдин көйгөйүн, мына мисалы үчүн жанагы банктан жабыр тартып жүргөн. Айтып атпайбызбы, грузиндер 600 миң жабырлануучуну бир эле жолу чечип коюп атат. 1 миллиард, 1,5 миллиард. Bir үйүнө алып берген. Булар болсо көчөдө калып, уже адамдар өзүнүн жанын кыйганга даяр, бирөө келип сурап койгон адам жок. Же Жогорку Кеңештен, же президент аппараты бирөө сурадыбы? Сураган жок да. Туурабы?